Assalamu alaikum deyт устаз. Мен 1 жыл мурун медреседе окугам. Ал жакта эң жакшы устазалар, устаза деп аял кишиге айтылат, эжеке окутуучу. Устазалар бар. Көбү чет жакта илим алгандар, бирок ошондой эле ал жакта эркек устаз дагы бар дейт. Кызык го буяга. Кыздардын медресесинде эркектер болбош керек деп уккан башында. Уккан. Башында көп деле келчү эмес, кийинчерээк аялы менен медресенин бир бөлмөсүнө көчүп келишти. Анан устазды көп көрчү болдук. Ал тургай кыздардын баарын чогултуп баян айтып берчү. Эч кандай шырмасы жок эле, ортодо пардасы жок эле дейт. Али биздин көздөрүбүзгө, анан барып биздин көздөрүбүзгө тике карачы болду дейт. Жана ар кызга сен сулуу болуп кеткенсиң го деп да айтып калчу. Же сен сонун кызсың да деп. Ошон үчүн айтып атпайбызбы биз? Эркектерге эркектер, аялдарга аялдар сабак өтмөйүнчө болбойт, бул фитнанын алдын алыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, муну былтыр убактын зымырап өткөнүн караңыз, мына былтыр болуп калды. Чубак устаздын академиясында сабак өткөндө айтып бергенбиз. ما من صباح إلا وملكان يناديان. مختصر الترغيب والترهيب دي إمام منذري ибн Хаджар Асқалани алып келет. Ар бир таң атканда периште айтат, эки периште. Вайлул лирриджал, бир периште айтат, минен нисе. Эркектерге никесиз мамилеге алданган, арам ишке барган аялдарга каршы болсун, жана аялдардан эркектерге каршы болсун дейт. Бири-бирине шарият чегинде ошондой этияттап жалгыз калбагандай болбосо жаманчылыкка түртөт деген нерсе да бул. Ошентсе дагы устазалар эч нерсе дешчү эмес. Ал адам бизге махрам эмес экенин өзү да билет. Бирок биз жаткан жатаканага кирип келе берчи. Ошондой күндөрдүн биринде бир кызды жоолугу жок көрүп калып, аны урушкан дейт. Болбосо бизге устазалар жатаканага жоолугу жок жүрө берсеңер болот деген. Илими меникинен күчтүү болгон устаза эле. Эчтеке айтпагандыктан устаздын биз менен аралашып жүргөн туура эле деп ойлоп жүргөм. Бул окуяны эжеме айтып берсем ал туура эмес дегендиктен ошол себептен сизге изденип таап жазып жатам дейт. Медреседе дагы деле иштеп жатат, ал жакта кыздар, устаз дагы деле медреседе жашайт деп айтышты. Ошон үчүн сиздин бул ишке чара көрүшүңүздү суранам. Ал жакта жалаң кичинекей кыздар окуйт, ошондой эле устаздын балдарга медресеси бар. Ал жакты биз ай сайын барып жыйнап, жууп тазалап кетчүбүз, жада калса ажааткананы дагы жууп кеткиле деп айтчу. Бул туура эмес. Эркектердин ажаатканасын кыздар жуубаш керек. Ал медресеге шаар аралап барып келчүбүз, мен бул нерсени туура эмес көрчүмүн. Сизчи кандай ойлойсуз? Менин оюм бул жерде маанилүү эмес, шариятта кандай? Жагабы, жакпайбы ал устазга? Мага жагабы, жакпайбы? Биздин ой анчейин маанилүү эмес. Баарыбыз шариятка карап түздөнөбүз. Бардык адамдар акыйкатка жараша бааланат. Акыйкаттан дагы адам жогору тура албайт. Буга кенен токтололу. Биринчиден, могул бизде ошол медреселерге ушундай бекем тартылып орнотуп каратылып атканы дагы бир четинен жакшы, анткени тартип керек. Башылама бол ким окуп атат, кандай багытта окуп атат, кандай агымдар чыгып атат. Ал биздин мамлекетибизге, динибизге, адамдын өзүнө, коомчулукка, үй бүлөсүнө канчалык таасири бар ошол. Экинчиден, ар ким баягындай медресени жакшынакай караш керек, өзгөчө кыз кишинекен. Аярлуу караш керек. Эми ошол жерде бухгалтери, көзөмөлдөп турган жалпы эркектер керек, бирок аралашып, каалаган убакта кирип, жоолугу жокторго туш келип калып, анан алар дурушканы туура эмес. Биринчиден, адам өзүнүн ата-энесинин үйүнө да кирерде, бөлмөсүнө кирерде да тыкылдатып эскертип туруп кирет. Бул бир. Экинчиси, анан көзүнө карап алып, эми бул сиздин оозуңуздан эле угуп атабыз. Негизи эми диний устаз андай барбаш керек эле карындашым, бирок ошондой болуп калса анда бул өкүнүчтүү, Өкүнүчтүү мындай толук кандуу жооп берейин. Андай нерсеге барбаш керек эле, бирок адам барып калса бул өтө өкүнүчтүү. Сен сулуусуң, сен диги деген бул чектен ашканы болот. Ошон үчүн сиздер, мен азыр эгипеттемин да, муфтиятка дагы деле ошол иш токтобосо, эми токтоп калса жакшы, токтобосо муфтиятка анонимдүү түрдө же ачык түрдө деле айтып жеткириш керек. Ушул медресенин сураныш жакшынакай карап коюңуздар деп. Муфтиятта анан керектүү күч органдары менен барып ал жерди жакшынакай текшеришет. Тартип болуш керек. Өзгөчө кыз кишилерди жакшынакай корулап, жакшынакай отуш керек. Шариятта бул туурасында эмне деген? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төбөсүнө бир күнү Азирет Али аркасын учкашып баратканда, сиз бизге сабак болуу максатында айткан, я Али. Азирет Али деген ла тутби'ан назрата. Кокус аял затына көзүң түшүп калса, дароо көзүңдү алган. Эми Азирет Али ронманып карабайт, бирок бизге сабак болуш үчүн айтып атат. Кокус көзүң түшүп калса, көзүңдү дароо бургунуң, алгынын, көзүңдү жумгунуң, көзүңдү сактагын деп атат арамдан. Анткени улам ээрчитип карап калбагын деген сөз. Fa inna lakal ula, биринчи караганыңа күнөө жазылбайт, кокустан көзүң түшүп калса, бирок көзүң жароо аргының. Валейсат лакал ахарат, бирок экинчи караган көз караштагы күнөө болуп жазылат дейт. Этиятташ керек, шариатта ачык келет. Атайын Нур сүрөсү келип атпайбы? Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум.
өзү медреседе, диний медреседе илим, адеп, ал жерде бүт нерсени үйрөнө турган жайдан антип аралашып кирип кеткене жакшы эмес. Муну чындап эле көзөмөлгө алыш керек. Көзөмөлгө алыш керек. Ошон үчүн бир нечени баягы медресе, диний медресе Аллага шүгүр өтө жакшы. Биз аны мисал келтирбейли. Бир чакан ишкана ача турган болсо, же бир жер ача турган болсо, бир гана пайдасын же башканы көздөбөстөн биринчи темирдей бекем тартип, кыздардын коопсуздугу, ошол маселенин тазалыгы, эркектер аралашып кетпей тургандай, кыздарга жакшы шарт боло тургандай болуш керек. Анан үчүнчүдөн эркектердин ажатканасын жуудурган болбойт. Ошол жакта эркектер өздөрү тазаласын. Өздөрү тазаласын. Бул жерде уят ортодогу парда алынып салган болот. Эми сиздин оозуңуздан угуп атабыз, бул провокация суроосу болбосун, бирок сиз айткандай боло турган болсо, бул жакшы эмес. Эртерээк муфтиятка жазыш керек же номерин бериңиз. Биз керектүү ошол өзүбүз айтып эскертели. Кандай бул?